Мен максатым тонировщик болом деген болчумун. Гараждарды издеп кыдырдым. Бул жактан Чикагодон эч ким гараж калган жок. Квартира издеп бир айда жүрүп калдым. Ага чейин бир ай көчөдө жүргөндө трак стопторго, Planet Fitness ошондой залдарга барып аттым. Тамак аш только фастфуд болду. Атсам эле $3000 ичинде. О деп туруп колдом салып турду. Вегасга барып, башка жака барыпчы. Курс чыгып калды 3 күндүк. Баасы $3,500 болчу. Дүйнөнүн жарымын жөө күлүктөй багындырып келаткан энем ишендим чындыгындачы. Америкага жөнөкөй адам келиш кыйын да. Assalamu alaikum, кыргыз мекенештер. Мен атым Айтмат Акматов. Мен келгениме почти 2 жыл болду. Чикагодон башында келгенде, как обычно, доставкада иштедим. Мен максатым тонировщик болом деген болчумун. Чикагодон гараждарды издеп кыдырдым. Бул жактан Чикагодон эч ким гараж калган жок. Анан мен ойлонуп көрүп, пикапка чыксамбы же дальше башка штаттарга барып кыдырып, издеп ушуну дальше алып кетсемби деген ой болду. Мен ойлонуп, анан бул жакта эки байкем бар. Бирөө Канадада, бирөө Чикагодо. Алар менен да сүйлөшүп, ойлонушуп, кеңешсек, Канадада байкем айтып калды, Детройтко келсең жакшыраак, бул жакта шанс бар деп, үйрөнгөнгө шанс бар деп калды. Анан мен да ойлонуп, анан ошо Детройтко, Мичиган Детройтко барайын деп чечтим. Ошентип Мичиганга бардым, Детройтко барып, ал жактан бир айдай жүрдүм, кыдырып жүрдүм, гараждарды Google Maps'тан тонировка чаптаган жерлерди кыдырып, бир 20дай гаражды кыдырдым, эшиктерин тыкылдатып. Ал кезде менде английский да вообще жок болчу, тилде вообще эчтеке жок болчу. Телефон менен, переводчик менен которуп берип, улам кыдырып жүрдүм. Ошентип жүрүп, эч кимси алган жок, эч кимси алгысы келген жок. Анан бирөөсү мага эко айтты, бир жумадан кийин кел деп. Анан мен аларга барам деп бир жума күттүм. Бир жуманын ортосунда бир сабак чыгып калды, курс чыгып калды 3 күндүк. 3 күндүктүн баасы $3,500 болчу. Мен ал жакта жүргөндө доставкада иштеп, ушинтип жүрдүм. Бир аз акча чогултуп, анан доставкадан чыгарып эптеп, анан ошо $3,500 курска бардым 3 күнгө. 3 күнгө барганда ал жерден мен плюс английскийим жок болчу, барып көрдүм, бирок көп нерсе үйрөнө алган жокмун. Үйрөнө албай, анан ал жерден 3 күнгө барып, анан убакыт бир жумадан өттү. Бир жума өткөндөн кийин баягы гаражга бардым, бир жумадан кел деген гаражгачы. Ал жерге барып, ал жерге барсам, ал дагы ойлонуп, араң алды. Мен ал жерге айттым, почти бир ай бекер иштеп берем, сен мага үйрөт депчи. Ошентип ал жерден бир ай бекер иштеп бердим. 2 ай, 3 ай иштедим, үйрөттү. Прям үйрөнүп калдым дебейм, сразу үйрөнүп кеттим дебейм, акырындан үйрөнөт экен. Азыркыга чейин иштейм, бирок азыркыга чейин дагы жаңы нерселер кошуло берет, үйрөнө берем. Ал жерден иштеп жүрүп, өзүм визиткам чыгарып, Мичигандан өзүм бизнес картам чыгарып, анан көчөдө бош жүргөндө аримге таратып бере берчүмүн. Ал жактан алып, анан өзүмө дагы уже мындай айтканда клиенттерим чыгып, ал жактан өзүмкүн чаптап турчумун. Мынакей биз азыр Honda Accord'ду чаптайбыз. Бул Accord'дун жылын жазып, нерге 2018-жылкы Accord размерлери менен өзү чыгат. Биз азыр эки алдын чаптайбыз. Эки алдын алабыз. Ошол биздин Tint-Pro ачып аткан бизнесибиз буюрса келечекте Американы багындырган тонировкалардан болот деп ишенем. Кудай буюрса ошол бир тууган энем келгенине 2 жыл болду. Бул жака Америка келгенине. Мен өзүм болсо 2012ден бери Америкадамын. Уже 10 жылдан ашып атат. Бизнести алып барып жатканда биринчиден бул баягы адамдын аракети экен да. Аракети. Ошол мен энем ошол башка штаттарга барып, бул окуп, үйрөнүп, өзүнүн аракети менен ушундай көрсөттү. Ал болбогондо муну биз кыла албайт элек. Баягы бул баягы арабадай эле да. Бир арабаны тартып баратканда бир жагы бир
дөңгөлөө жок болсо бир жакка кыйшыйып калчу да эле ошол иним бир жактан поддержка кылып кетти, экинчи жактан ошол экөөбүз бирдей тартып баратабыз. Ошон үчүн мен ойлойм Кудай буйруса ал дагы жакшы ийгиликтердин башын багындырат деп ишенем. Бул жерде Tint Pro деген авто сервиске керектүү деколдорду, стикерлерди ачылдык. Биздин адрес ошо Шамбург, Иллинойдо жайгашкан. Бул жерде ошол көбүнчө биздин сервистердин ичине принтер сервис кирет. Жана ошондой эле ушул жерде тракка тиешелүү, жанагындай жеңил унааларга тиешелүү наклейкаларды, жанагындай наружный баннерлерди ушундайлар чыгарабыз. Бул жакта ошол көбүнчө көрсөтүп өтсөм 64 инч дейт. 64 инч ошол биздин эсеп менен алганда 1,5 метрге чейин чоң баннерлерди чыгарабыз. Ал көбүнчө ошол наружный рекламаларга заказ бергендер ар түрлүү ошол сайын декол деп коет, номерлерди чыгарабыз. Ошол заказ берсеңиздер бул жакта кылабыз. Жана ошондой эле бул болсо ошол бизге тракка заказ берген, ошол трактын номери да. Ошондойлорду берсеңиздер көп түрлүү санда чыгарабыз, заказ берсеңиздер. Жана могу болсо бул ошол Fire Extinguisher көбүнчө бул магазиндерден сатып алса ушул бир эле штугу $1, $2 болушу мүмкүн. Бул жерде бизге көп санда заказ берсеңиздер, арзан чыгарып беребиз. Бул жакта болсо ошол отуруп ошол монтаж кылган жигит иштейт. Бул жерде ошол көбүнчө ар түрлүү жанда логолорду жасайт. Сизге тиешелүү, бизнесиңизге тиешелүү, же ресторан ачып жатсаңыздар, ресторанга тиешелүү түрлүү логолор жасайбыз, рекламалар жасайбыз. Ошол сыртына, бизнестин сыртына чаптап, жармаштырып койгонго сиздерге шарт түзүп берет. Ортодо бир ай жумуш жок жүрүп калдым. Бир ай жумуш жок, 15 күн ошол жакта жүрдүм. Өзүм гараж ачам деген ниетим бар болчу, ал жактан издеп көрдүм, бирок мага ачканга аз аябай эрте экен. Ал жактан ача албай койдум да. Документтеримен болуп, көп нерсе тоскоол болуп. Ал жактан 15 күн жүрүп, анан 15 күн пикапка чыгам деп, уже эчтеке жок болуп, жумуш жок болгондон кыйналгандан анан пикапка чыгам деп бул жака эмеге келдим, Чикаго келдим. Чикаго келип, бул жакта байкем бар, байкем айтып, байкем пикап иштетет. Анан мен бир пикап даярдап бериңиз, мен пикапка чыгам болду деп, анан кийин кеч камал Мичигандан Иллинойс Чикаго келдим. Чикаго келгенде пикапка кетип аткам, уже пикапка жарым саат убакыт калган. Жарым саат убакыт калып, уже жолдо кетип атам, пикапка чыгып кетем кайра эле деп. Мага телефонго СМС келип калды, Мичигандан бирөө жазып калды жумушка деп. Анан мен пикапка барбай туруп, ошол жерден кайра отмена кылып, кайра түндөп, байкеме келип айтып, кайра түндөп, кайра Мичиганга кетип калдым. Анан Мичиганга барганда ал дагы отмена болуп калды. Кайра мен пикапка келишим уже бул жакта болбой калды, Мичиганда жумушум да болбой калды. Эми сомнениялар биринчиден вообще болгон жок. Анткени дүйнөнүн жарымын жөө күлүктөй багындырып келаткан инем ишендим чындыгындачы. Америкага жөнөкөй адам келиш кыйын да. Америкага баягы чын жүрөгү менен ишенип келаткан адам ошол жолду багындырып келатса, албетте Американы өзүн жөн эле багындырат деп мен ойлойм да. Биз деле ошол убагында келип атканда ушундай ойлор менен, пландар менен келгенбиз. Азыркы келаткан жаштар дагы ошондой пландар менен келатат. Кээ бир адамдар бар, жат болуп тартпайсыңбы Америкага дегендер бар. Алар Американын чекесинде көрө албайт деп ойлойм да. Анткени ошол через ар кандай жол аркылуу келип аткан балдар гана Американы багындырат деп ойлойм. Америкада аренда алыш үчүн кыйын эле. Кыйын деген документ жагы кыйын да. Баягы издедик, бир 6 айдан ашык издедик окшойт. Ушундай место табабыз депчи. Анан ал жерден ошол бир күнү үйдө отурсам, мага жазып калды да, эмеденчи, WhatsApp менен иним жазып калды. Мондай место чыгып атат, карап көрбөйсүзбү деп калды. Анан ачып карасам, как раз ошо бизге ылайыктуу жер экен да. Гаражы менен ичиндеги семай тракта кирет. Семай трак дегенде 13,6 фит узундугу
ошондой чоң трактай кирет. Анан кийин офис менен ойдогудай чыкты да баягы ошо гараж. Анан кийин мага чалып эле давай сүйлөшөлү деп калды. Эртесин жазсам ушул ээси жооп берди. Анан бул жерди арендага сүйлөштүк. Арендага сүйлөшкөндөн кийин тиги макул болду ээси. Анан ошондон кийин 2-3 күндөн кийин эле уже процесс кетти да алганыч. Анан алар менен эле уже аппараттарын алып баштадык. Анан Айтматка чалдым, Айтмат кел, давай баштайлы ошону депчи. Анан Айтмат бир аз иштеп алайын, кичине акча алайын деп калды. Бияка кел дедим. Анан ошо 1-2 жумадан кийин келди Чикаго. Келип анан ушу жумушту баштадык. Анан албетте мунун аппараттары негизи алыш үчүн баягы оңой акча турбайт экен. Колдон келишинче баягы эки жакты баягы жыйыштырып, ошо көбүнчө ушуларды алып алайлык. Анан акырындык менен баягы керектүүлөрүн алдык. Анан акырындык менен да акырын-акырындан кошобуз деген. Бул жерде бизде тонировканын 4 түрү бар. Качествосы аябай жакшы. Биз буларды плоттерден чыгарабыз. Плоттерден машинаны ылайыктуу кылып, проценттер менен бөлүп чыгарабыз. Основной бул 50% лобойго беришет, 50%. 35-тик 2 капталына алдыңкысына беришет, 20-лык 15-тик 5-тик артына беришет. Булар бир аз караңгы болуп калат, ошондуктан алдына көп бере беришпейт. Материалдар Америкадан өздөрүнөн чыгат, жакшы материалдар. Ага чейин 1 ай көчөдө жүргөндө душ, ошол жактардан мен только Planet Fitness ошого барып жүрдүм. Ошондой жерлер болду. Трак стопторго, Planet Fitness ошондой залдарга барып аттым. Эми ал деле ошо ал кыйынчылык болбосо мен баарына жетпейт болчумун. Ошол нерсе керек экен адамга. Ошентип өзүм дагы ал жактан эле басып берсем болмок. Иллинойско буякта байкем бар, баары жардам бермек. Бирок ал нерсе мага керек экен. Ошол нерсе менен акырындан көтөрүлүп, аракетим ошондон дальше күчөйткөн. Тамак аш только фастфуд болду. Иллинойс менен Мичиганда мусулмандар көп экен. Анан именно Детройтта мусулмандар действительно көп. Анан ошол жакта мусулмандар менен көп аралашып, мечиттерде пакистанецтер болчу, көбүнчө пакистанецтер, бангладештиктер, ошолар менен аралашып, тамак аштан ошолордун ресторандарына барып, ошолардыкына барып, баягы арзан болгондуктан ошол жактарга барып, тамак аш көбүнчө фастфуд болот да. Фастфуд болоруп кадимкидей адам вес кошот экен. Вес кошон ошол жактан фастфуд болуп, ал жактан квартирага чыгып, украинец менен жашап бүтүп, ал жактан бүтүп, анан ал жактан чыгып дагы бир жумадай квартира жок жүрдүм. Ал жерден да издеп анан кийин өзбек туугандарды таап алдым Facebook'тан. Анан өзбек туугандар менен ал жерге барып, өзбек туугандар менен жашап, анан жана жумушта иштеп, Тинфорлд иштеп, анан бул жака Иллинойско көчүп келдим. Бул жерде сиздер көрүп тургандай өзүнүн бир софтвери бар. Бул софтвер менен ошол принтерге бул жактан приказ берет, мындай ушундай сайындарды чыгарыш үчүн. Ошол көпчүлүк учурда көпчүлүк кардарларыбыз бул тууралуу жөнөкөй жана стикер деп коет, трактын капталына чыгарат. Кээ бир адамдар магнит менен кылат да. Ошол бул көбүнчө биз жөнөкөй азыр вайнил рапка чыгарып атабыз. Өзүңүздөр бияктан көргөндөй ошол азыр принтерден чыгарып отурат. Бул принтер деген биз атайын Япониядан заказ бергенбиз. Баасы жакшы эле баада турат, бирок негизи мунун баягы жакшы сапаттары тамгаларды катер деп коет, ошо принтердин катер менен анан принтер өзү бир принтерде экөө установка кылган. Мындай айтканда 2 в 1 да. Анан ошол бул өзү чыгарган сүрөттөрдү, чыгарган стикерди ушул жерден эле өзү кесип берет автоматом элечи. Ушул жерден кесип, ар бир тамганы бөлүп чыгарып берет да. Бул жаңы версиялар ушундай, мурунку эскилери ал өзүнчө турчу бул жактачы. Ал өзүнчө чыгарып, кайра салып, анан ошол жактан кесип элек да. Мунун ошонсу бир чети ошол Roland деген принтердин акыркы версияларынын бири жакшы ушинтип кесип, анан даярдап берет өзү. Буюрса бул принтер менен бул плоттер ошол тонировка кесе турган аппараттар менен калып калбай эле дагы жакшы ушу элге пайдалуу бир услугаларды көрсөтөлү деп жатып турабыз. Алар эмнелер дей турган болсоңуздар, ушул детейл машинанын ичин тазалап, анан кийин ошол менен эле тышкары дагы полировка,
анан врап деп коет, андай машинанын сыртын пленка менен каттап, анан кийин алдына мындай бир аз кичинекей жана таштар чачырап же болбосо бир аз чийилип калбаш үчүн үстүн баягы машинанын үстүн полировка берет, анан врап берет да, ошо PPF деп коет анчы, paint protection film деп коет, ошондой менен ошо жакындан баштап ошону кылып баштайбыз. Анан ага албетте илим жалгыз кылыш кыйын, ага бир команда керек, бир 2-3 бала кылып, ошону алып кетет деп ойлойм да. Кыргызстанда негизи фотосалон, өзүмдүн фотосалоном бар болчу. Анан ошол жерден иштеп, анан баягы бирөөгө иштегенди билбейм, өзүмө анча жагы бербейт, көбүнө жакпайт ал нерсе. Анан мен өзүм бул жакка да келип, бул жактан бир нерсе ачсаң, любой бир нерсе ачсаң, бул жактан болуп кетет экен да. Анткени бул жакта эл көп, население көп. Бир нерсе ачсаң, например, даже элементарный колдонуп жаткан кружкаңды Facebookка чыгарып сатып ийсең болот да ал нерсеничи. Бул жактан любой нерсени кылсаң болот экен. Ошон үчүн мен дагы бул жерден гараж ачам деп аракет кылып, Кыргызстанда жүргөндө эле ниеттер бар болчу, бир нерсе өзүм гараж эмес, башка нерсе кылам деген ниеттер бар болчу. Анан келип буйрук келген, ушу гаражды ачтым. Бул жерден агам экөөбүз как бизнес партнер болдук. Америкага жаңы келгендерге кредит скоруңар көтөрүлөт деп айтам. Анткени кредит скор өтө керек экен да. Менден баштан өттү да. Ошо үйдө отурсам, бир күнү жаңы келген жылдары өзү эле кредит келип калды магачы. Атсам эле $3000 ичиндечи. О деп туруп колдом салып турду. Вегаска барып, башка жака барыпчы. Алай кийин $3000 көрсө төлөш керек да. Мен төлөйткенин биле эле жүргөм негизичи. Ошол үстүнө ай сайын кошулуп үстүнө карыз болуп, анан $5000 болуп кетти. Ошол нерсе 6 жыл менин счетумда турду да. Эмедечи, баягы кредит карма деп коет. Ошол менен текшеришет да. Текшерсек болот да, ар бир адам индивидуально кирип текшерсе болот, өзүнүн аккаунт создавать этипчи. Анан ошол жактан көрүп турасың да, кредит скоруң өсүп берүүнчү. Анан ошону мен көп жылга чейин өкүнүп жүрдүм да, 5-6 жылга чейин. Ошо акчаны коротуп алып, анан кайра убагында төлөй койгонгочу. Бирок Америка акыры төлөп туруп атат анчы. Америка ошол карызымды акыры бир 5-6 жыл өткөндөн кийин жаптым. Эми аны негизи убагында төлөш керек, негизичи, бирок баягы уже бир 2 ай 3 ай өтүп кеткенден коллекшн кетип калат да. Коллекшн деген ошол башка компанияга берип коет да, баягы эменичи, карыздарынычы. Аналар болсо ошону чогултканга аракет кылат. Анан убагында эле төлөйүн деп аларга чалсам, жок, сеники уже коллекшнда деп калды да. Анан коллекшн аркылуу аларга төлөсөм дагы мен историямда калып кетти да. Анан кийин акыры убакыт өткөн сайын тазаланды. Негизи кредитный историяны тазалаш үчүн 7 жыл убакыт. Мен ошо менин советим, жаңы келе аткан жигиттер болот, баягы алдын ала келечекте окуйм деген балдар бар, иштейм деген балдар бар. Менин советим, кредит скорду өстүрсөңөр, ошондой көп ийгиликтерге жетесиңер деп ойлойм. Анткени кредит менен биринчиден адам, баягы мен кредитке үндөгөн жерим жок да. Кредит бул Америка ошол адамдарды ошол финансовый жакка байлап койгон жер экен да. Баягы кредит менен бирдеке алайын десең, сен кредиттин счетуң жок болсо, элементарный башка штатка барсаң, машина ала албайсың. Машина барып аренда алам десең, кредитин жок болсо бербейт. Аны кешке алыш керек. Бирок кешке алайын десең дагы, ал жактан кредитиң текшерет дагы, сен кредитиң вообще жок турбайбы, сен кимсиң деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мен баштан өткөн нерсем айтып өттүм, ошол эң башкысы кредитный скоруңарды өстүргүлө. Андан кийин акырындан ошол. Анан дагы советим эми окуш керек. Биякта окуган адам ийгиликке жетет. Америкада иштеген адам менен окуган адам гана ийгиликке жетет да. Анан жөн жүргөн, бул Кыргызстанда жөн жүрө болуш керекпиз. Достор менен ойноп, бир жөнөкөй адам жөн жүрө албайт бияктачы. Бир жерге жатып калсаң, же болбосо бир аз убактыңды коротуп алсаң, ал жерден үстүңөн карыздар байлайт. Анан кийин дагы бирдекеси келет, муну төлө, тигин төлө деп. Ошон үчүн жөн отурбаш керек, иштеш керек. Иштесең иштейсиң деген сөз бар. Алдыга койгон максаттарың болсо, иштеш керек жана окуш керек, билим алыш керек. Бул жердин ачылганыбызга негизи 2-3 ай болду. 2-3 айдын 1 айын скидка кылдык. Уже 1 айдын скидкасы аяктап калды. Анан азырда ойлонуп, дагы бир 20 күн, 30 күндөй дагы 1 ай кылып скидка кошпойсокпу деген турабыз. Скидка болот. Негизи бул жактан көпчүлүк кыргыздар Чикаго келип эле, Чикагодо или башка штатка барып эле ошол жерге жайгашып, ошол жерде көп нерсе калып кетишет экен. Негизи бул Американын чоңдугу аябай чоң. Ошон үчүн бул менин оюмча башка штаттарга кыдырып, ар кайсы жака жашап, жумуштарын көрүп, кыдырып көрүш керек экен. Ошондой жолдор чыгат экен. Жолдорун тапса болот экен, варианттар тапса болот экен. Жумуш
жумуш деген бул жерде любой жумушка конкурент бар экен, бирок ошолор конкурент деп кошулсаң деле уже сен жумушуң, рызкыңды Аллах таалам өзү бере берет экен. Тілді обязательно үйреніш керек. Ошол документ кылып жатканда бизде ушундай бир эме болду. Ат тандаш керек болуп калды. Бизнеске эмне ат коебуз депчи. Анан кийин эним өзү айтып калды мага, мындай ат коелу депчи, Tint Pro депчи. Мен айтып калдым, Tint Pro деген бул Америкада бар болуш керек. Бул Tint Pro деген өтө мындай элге жагымдуу да угулат экен да. Анан көрөлүк деп туруп, анан мен бар документ даярдаган жерге бардым. Анан кийин барсам ал жерде Tint Pro бар экен деп калды да. Баягы эч ким албаптыр, таң калыштуусучу. Ошол Америкада канча адамдар жашайт. Tint Pro деген лицензиясы бар экен. Анан Айтматка чалдым да, бар экен десем сүйүндү да. Вообще сонун болду. Ошол жагы мага аябай жакты, документ жагынан. Баягы Tint Pro бар экенине сүйүндүм дагы. Анан кийин баягы эки сөз кыска да бул жердечи, баягы аты дагы Tint Pro болгондуктан мындай коротко, ясно дегендей эле болду да. Tint World деген дагы бир эме бар. Машинаны тонировка кыла турган ушундай автосалондор бар да. Анан ошондой сыяктуу эле биздики ошол Tint Pro деп ошо аты менен, анан жумушубуз менен элге таанылабыз деп ойлойм.